Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматына ылайык бүгүнкү күндө абак жайларында 11160 адам бар. Эгер депутаттар сунуштап жаткан мунапыс кабыл алынса, буга 4172 адам туш келип, 285 адам боштондукка чыгышы мүмкүн. Анын ичинен 3000ге чукул адамдын жаза мөөнөтү кыскарары күтүлүүдө. Андан тышкары, эгер аскердик кызматын өтөөдөн жана түрмөдөн качып кеткен 1000ден ашуун адам 3 айдын ичинде өз ыктыяры менен келсе, аларда мунапыска туш болуп калышы мүмкүн. Бұл амнистия саяси жағынан қарағанда, бұл жалаң ғана укуктук емес, саяси укуктук мыйзам болушу мүмкүн да. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиев өзүнүн жарлыгы менен бир топ адамдарды абактан бошотту. Дал ошондой эле мынау орозо убагында Рамазан айында Түркмөн президенти ошондой ыкманы колдонуп bir toptordu boşottу. Сунуштар боюнча кылмыш жоопкерчилигинен алгачкы ирет 5 жылга чейин соттолгондор, жашы 60тан өткөн эркектер жана 55тен өткөн аялдар, биринчи, экинчи топтогу майыптар, үй бүлөсүн жалгыз баккандар жана 2 же андан ашык балдары барлар бошотулушу мүмкүн. Адатта мунапыска өтө оор беренелер менен айыпталып жаткандар, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жана коррупция беренеси менен айыпталып жаткандар туш келбейт. Анда атайын мунапыска туш келе турган жана туш келбей тургандар так даана жазылган. Бирок бул жолку коомдук талкууга чыгарылган мыйзам долбоорунда дал ушул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин 2, 3 бөлүктөрү, коррупция беренесинин 1 бөлүгү жана мамлекетке чыккынчылык беренелери менен мунапыска камтылган учурларга кирип калган. Так называемый политический заключенные. Айрым саясий айыпталуучу катары сыпатталып жаткандар да бул беренелерге кирип, абактан бошоп кетиши ыктымал. Эгер алар 303 берененин 1 бөлүгү, 292 жана 295 беренелер менен айыпталып жаткан болсо, же болбосо эгер алар 10 жылга соттолуп жаткан болсо, 3/4 бөлүгү кыскартылат. Мени бул абдан таңкалдырып жатат. Менин пикиримде бул адам укуктарын өтө одоно бузууга жатат. Албетте гумандуулук керек. Бирок бул принцип кылмыш жоопкерчилиги принцибине каршы келип жатат. Айрым учурларда резонанска ээ болгон кылмыштын ээлери жазасын толук өтөбөй бошонуп кетип жатышат. Өтө оор кылмыштар барат да, бул жанагы адам өлтүрүү, коррупция деген өтө оор кылмыштууларга, буларга негизи амнистиянын колдонушуна мен өзүм каршымын да. Себептен мамлекет коррупциялар кимдер болот? Коррупциялар бул мамлекеттик органдарда, чоң кызматтарда иштеген, билимдүү, илимдүү, мыйзамды жакшы билген адамдар. Бул коррупция, бул жетекчи болуп иштегендер, булар ушундай гана адамдар коррупция менен иш козголот да. Бирок демилгечилер мындай кооптонууларга негиз жок дешет. Депутаттардын айтымында абак жайларындагы орундарды бошотуу максатында мындай тажрыйба бардык мамлекеттерде колдонулат. Ал эми бизде 2 жылдан бери мунапыс берилбей калган. Мындай да жарандарга түшүндүрүш керек. Бул жерде эшмат бошотулсун деген мыйзам кабыл алынбайт. Бул жерде баланча статьяга ылайык жоопко тартылган кишилер жооптон бошотулушу мүмкүн. Же камакта отурган соттун чечими күчүнө кирип камакка алган кишилердин мөөнөтү кыскарышы мүмкүн. Же мисалы үчүн жана аскер кызматынан качкан жигиттерибиз, же түрмөдөн качкан жигиттерибиз 3 айдын ичинде өз ыктыяры менен кайтып келсе, анда жоопкерчиликтен бошотот деген ошол маанидеги мунапыс жараланат. Учурда бул мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Парламенттеги тармактык комитеттердин кароосунан өткөн соң күзгө жуук парламенттин жалпы жыйынына чыгарылышы күтүлүүдө. Андан соң өкмөт өз пикирин билдирип, президенттин колдоосун тапса гана кабыл алынат. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.